ушу жамгырдай жааган дубаларыбыз кабыл болсун ушуга. Мен өзү сентябрдан бери эле катыштым. Анан 4-чү степень 2 бутум тең артроз болчу. Таяк менен басып, былтыр кышында да баспай калгам. Азыр мына жөн эле келдим. Мынаяка чейин немеси жок эле басып жүрөм. Биринчи ошо болду. Анан жанындагыларга, тууган уругуна, бала чакасына тиет дегенге толук ишендим. Анан мага жаккан жери бул баланын. Алланы биринчи орунга коюп атабыз. Алла менен, анан табигый жол менен дарылап аткан өзү бизге бир себепкер болуп жиберип койду да Алла Тааламчы. Анан баягы медитацияны мен намаз окуганда эле ошо көпкө отура албайм да, стулга отуруп окуйм. Ошондон кийин 10 мүнөт эле жасап коет элем. Эми даамын татып алып, медитация 15-20 мүнөткө кетип атат да, отура бергим келет ошондой элечи. Анан ошондо дагы бир сөзү кулагыма жаңырат. Асанканы түздөгүлө десе эле баягы бүкүрөгөн кемпир, мен 70тен өтөт. Мынтип каябыз го. Ушунун баары керемет да. Бизге өзүнчө эле бир чоң сабак болуп атат. Анан басууну азыр неметпей калдым, бирок сентябрда басып жүрдүм, мактанып деп видео жөнөтүп жүрдүм, мактанчаакмын. Анан кийин ушунун баары бир Алладан келген керемет болду бизге.